Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Срочно новость дейбизби? Тезинен маалымат жеткирип коелу деп атайын чыктым. Эми мында бул жагына сөзсүз түрдө миграционный картанын аркасына штамп бастырабыз. Эгер бастырбасаңыздар, выдворение болушуңар мүмкүн, же болбосо 1000 рубльден 50 000 рубльга чейин штраф алышыңыздар мүмкүн. Мага бүгүн ушундай кабар келди, ушул кабарды жеткизип коеюн дедим. Урматтуу мекендештер, эми работа деп кирдиңиздер дейли. Работа деп селебизде кылып кирдиңиздер. Аминаны өткөрдүңүздөр, жумушка орноштуңар дейли. Бир айдын ичинде ушул маселелерди бүтүрүүгө аракет кылгыла. Жумушка орношушуңар менен эле, трудовой договорду алышыңар менен эле эми сөзсүз түрдө МВДга барабыз дагы миграционный картанын аркасындагы штампты трудовой договордун срогуна карап туруп басып беришет, ошол срокко карап. Баарыңар айтышыңар мүмкүн. Трудовой договор бул бессрочный го деп. Жок, урматтуу мекендештер, бул 1 жылга түзүлөт дагы. Эгер ошол убакка чейин расторжение болбосо трудовой договор, анда пролонгируется деп айтат да. Ошол пролонгация болушу бул ошо бессрочный болуп калат да. Ошондуктан урматтуу мекендештер, трудовой договорду алышыңар менен эле МВДга запись болуп, миграционный учет деп эле барсаңыздар, запись болуп, сиздерге штампты басып берет. Эми сөзсүз түрдө ошол госуслугиге подтверждение болушуңар керек аккаунтуңар. Ошол госуслугинин ичинен сиздер МВДга, районный МВДга запись боло аласыздар. Урматтуу мекендештер, биздин телеграм каналда ошол кантип запись болушу тууралуу видеолор бар. Биздин мекендештер бири-бирине ошол телеграм каналдын ичинде суроолоруна жооп бергени жардам беришет. Эгер сиздерде суроо пайда боло турган болсо, анда описанияда турган ссылка аркылуу биздин телеграм каналга кириңиздер дагы. Ошол жерде биздин мекендештерден ошол кантип запись болуп тургандыгы тууралуу жоопторду алсаңыздар болот. Печать бастырбай, көптөн бери печать бастырбай жүргөн биздин мекендештер бар да, мен билем. Штамп кереги жок экен дешип жүргөн. Биз мурун видео чыгарганбыз бул боюнчачы. 1 ай болуп калды, 2 ай болуп калды, видео чыгарганбыз. Ал видеону чыгарсак деле, ал видеону деле көрүшпөй, кереги жок бул деп комментарийге жазып жүргөндөр бар. Ошолорго айтып коеюн, урматтуу мекендештер. Эгер сиздерде бир эле ушул штампты койдурууга штамп жок эле боло турган, ушул эле минус боло турган болсо, анда МВДга барсаңыздар болот. МВДдан сиздерди карап туруп, мүмкүн 1000 рубль же 2000 рубль штраф кылып туруп, андан кийин узартып берет. Эгер нарушениеңер өтө мурун нарушение кылып, ал нарушениеңер өтө грубый боло турган болсо, анда сиздерге 50 000ден штраф салат дагы. Анан штамп басып берет. 50 000 штраф төлөп Россияда калсаңыздар болот, же болбосо выдворение болду деп туруп перед фактан булар азыр ушундай коюп атышат биздин мекендештердин астыначы. Ошондуктан урматтуу мекендештер, эгер сиздерде азыр штампыңар жок болуп, көп убакыттан бери жүрүп, штампыңар жок боло турган болсо, анда бастырганга аракет кылыңыздар. Эми жанагы участковый тияк бияк өзүңүздөрдүн связыңыздар болсо, алар дагы мындай сүйлөшсөңүздөр болот. Кандай кылам, эмне кылам деп консультация алып. Жана ошондой эле сөзсүз түрдө мурунку штрафыңар жок болсо, нарушениеңар жок болсо, ошондо эске алып туруп анан барыңыздар. Кээ бирлериңиздерди индивидуально карайт, эми ар бир мигранттычы. Кээ бирлериңиздерди выдворение кылып ташташы дагы мүмкүн. Ошондо айтып коюшум керек. Анан сен видеоңдан айттың, бизди бар дедиң, биз бардык, бизди выдворение кылып атат дегендей сөздөр болбош үчүн мен ушуну айтып коюшум керек, эскертип. Бирок МВДдан айтышыптыр, что вот кимде ошол бир эле штампы жетпей аткан болсо, кимде баягы өчүрт көп болуп жетишпей калган болсо, штамп бастырган, анда келишсин МФЦга дептир, ОВМге биз штампты басып беребиз деп ушундай сөздөрдү айтышыптыр. Ошол урматтуу мекендештер, ушуну айтып коеюн дедим. Мага дагы эле личкага чыгып атышат, комментарийге жазып атышат. Анан квартплата кымбаттап кетти, Амина приложениясы бекер болсо деле бизди собственниктер, жана квартира снимать эткен биздин мекендештер 7000 квартплата төлөйт экенсиң да, анын үстүнө 5000ден дагы ушу Амина үчүн төлөйсүң ай сайын деп ушундай оор абалга салып атат да мекендештердичи. Ошондуктан мен баардык мекендештерден биринчи өзүм суранып кетилем, ушул нерсени жөн эле коюңуздар. Азыр бул Амина эксперимент болуп атат да. Эксперименттин негизинде сенин квартираңда мынча кыргыз жашайт экен деп туруп штраф кылып беришине же налог салып беришине мындай көзүм жетпейт да. Эксперимент учур. Бул 1 жылдан кийин билинет булчу. 1 жылдан кийин билинет, урматтуу мекендештер. 1 жылдан кийин бул эксперимент күчүнө кирип, бул өзгөртүүлөрдү киргизип, анан ошондо бир нерсе айтышы мүмкүн. Анан налог да, договор түзө койсоңор болот да, собственники квартиранычы ортоңордо. Договор түзө коюп туруп, договорду жанагы бериш керек болсо тиги жакка бергиле дагы, налогду ошол мигранттарга салып койгула.
налогты мигранттарга салып койгула. Налог андай акча чапкан ар бирине 5 миңден налог болбойт да, айначы эми кошулса бир 500дөн миңден билбейм так несини. Бирок налог кошулушу мүмкүн, төлөп койсун налогду. Же квадрат метрин эсептелеби налог ушундай эсептелиш керек да, сдавать эткендечи налог төлөгөндө. Ошону төлөп койсун, жанагы договор ушундай законный вариантын карайлы да, анан кийин сен 5 миңден бер, сен 5 миңден бер, бул жанагы эптеп акча жыйнамай да. Бул нерсе жукпайт, урматтуу мекенештер, элдердин көз жашынан башка менен калган нерсе жукпайт. Мен эми жанагы моральный жагын айтпай эле коеюн, моральный жагына мен суранып кетип элем, ушул эфирден пайдаланып ушул видеону жөнөтүп коюңуздар. Жанагы молдекелер бар бизде, бизде эми диний эл да, динге ишенген эл, мусулман элбиз баардыгыбыз, мындай диний алымдар айтса бул нерсеге мен ойлойм биздин мекендештер дагы кичине кулак салабы деген ойдо. Ошондуктан ушул видеону биздин молдекелерге, жанагы Москвадагы Думка бар, диний башкармалык, целый бир офис бар, сотрудниктер мененчи отурат. Кыргызстан диний башкармалыгы, там жума намаз болот, ошол жерде айтылсын ушул нерселер. Жанагы миллионный просмотр алган биздин молдекелер бар, кечке дават айтып 2 катын 4 катын деп жанагы үр сүрдей ошого ошондой чыгаргандар айтышсын ошол нерсеничи. Койгула деп айтып коюш керек да. Ошол нерсени ошолор айткан болсо мүмкүн ошолор да кулак салар да. Мен бул жеке оюм, ошондуктан ошолор айтсын моральный жагынчы, кандай эмне болот бул кыздатып акча алган, ашыкча акча жемей деген нерсечи. Мунун аркасы жакшы менен бүтпөйт. Аминаны да ушинтип эртең регистрация кошуп 30 миңге чыгарып алсак, бул өзүбүз үчүн эле зыян болот, өзүбүздүн элибиз үчүн зыян болот. Баарыбызга кыйын болот да, урматтуу мекендештер. Ошон үчүн ушул видеону жеткизип коюңуздар. Ушул маселени айтып көтөрүп койсун эл астына чыгарыпчы. Элдер мен ойлойм ошондо кулак салып бир аз өзүн басып калабы деген ойда. Мага чыгып атышат, порядочныйлар чыгып атат, телеграм каналга жазып атышат. Мен алган жокмун, ушундай эле экен, бул азырынча эксперимент экен деп чыгып атышат. Сахаровадан жооп беришиптир, комментарийде скриншот ташташты мага, күтпөй эле койгула, силерге эч кандай уведомление барбайт, силерге тиешеси жок бул нерсени деп айтып атышыптыр. Ошо Сахаровадан чыккан да бул өзү Аминачы. Ошондуктан эмне дейбиз, напсине тыябыз. Напсине тыябыз, дагы бир жолу айтып кетейин. Өткөнкү видеолорумда айткам, бул дагы айтам. Астыга комментарийге ошол хозяиндер, жанагы собственниктер ар кандай комментарийлерди жазып атышат. Мен мындай баштабай эле коеюн жаман нерсеничи, мен диниме тийбей эле койгула. Мен бир нерсени баштап киреше турган болсом, аягына чейин чыгам да. Чыгам. Анан азыр жиним келбей эле мындайлар айтып атам баарыңыздаргачы. Анан комментарийлериңер мени коркутпай эле койгула да. Силерге айтып коеюн, коркутпай эле койгула. Ошол негизги эл ойлойм, менин оюмду колдойт. Бир аз сабыр кылсак, Аминаны да өздөштүрө алабыз, Аминаны да киргизип алабыз, буга да көнүп кетебиз. Анан баары жакшы болот да. Ошол, урматтуу мекендештер, видеого лайк басабыз, каналга подписываться болобуз, телеграм каналга кириңиздер. Анан ошол Аминага акча албай квартира сдавать этем, койка место сдавать этем дегендер чыксаңар, мен өзүмдүн телеграм каналыма силердин бекер реклама алып берем квартираңарды. Ошону да айтып коеюн. Описанияда биринчи комментарийде ссылка болот телеграм каналга. Ошол ссылка аркылуу телеграм каналга кириңиздер, комментарийга жазыңыздар. Ушундай Аминага акча албайм, мага ушунча квартира керек. Мен акысыз реклама алып берем. Ошол азырынча менин колуман келген нерсе ушул. Ушундай видео чыгарып, ушундай нерсени айтып коюу. Видео жакса лайк басабыз, каналга подписаться болобуз. Кийинки эфирде жолугушканча саламатта туруңуздар.